Илгери бийик тоолордо Алия деген кыз асманды карай берчү экен. Алия асмандагы булуттарга жетип алып, секирип, кармалап, оонап, ойногусу келчү экен. Кайсы жакка бул булуттар учуп баратат? Аябай кызык болуп атат мага. Качан мен бул булуттарга жетем, билбейм. Бир жолу Алия баратып, жер астындагы периштенин ыйлап аткан энесине жолугуп калат. Эмне болду сиз менен? Сиз эмнеге ыйлап атасыз? Айтыңызчы мага. Менин жылкым жоголуп кетти. Ал жылкымдын жалында бир жылда бир жолу жыпар гүлдөр пайда болуп калчу эле. Ал гүлдөрдү жыттап мен дайыма жашарып, ден соолуктуу болчумун. Эми эмне кылам билбейм. Ыйлабаңыз эми. Кокустан бир жерден жылкыңызды көрүп калсам, сөзсүз сизге жетелеп келем. Жылкысын издеп таап берейинчи. Аябай боздоп ыйлап атат го. Боорумда ооруп кетти. Менин да энем бар да. Ошентип баратып, кургак жерде оттоп жүргөн жылкыны көрө калат. Таштын артынан жашын турса, саз желмогузу жетип келет. Бул жылкыны кече урдап келе бердим. Эми мурунку кожоюну бас эле карып калат. Менден да бирөө урдап кетпесин. Тетиги шайтан кайда жүрөт? Я. Бергелик эле бери дейм силерге. Эмне болду саз желмогузу? Я, кайда жүрөсүңөр? Жылкыны карагыла дебедим силерге. Какшап. Анысы деле карап атпайсызбы күнү түнү уктабай жылкыңарды жүдөп. Эй, бунун жалынан бир кыл түрсө көзүңөрдө чогуп коем айтып коеюн. Уктуңарбы мени? Күнү түнү уктабай карагыла. Жоголуп кетпесин жылкым. Каныңарды ичем. Макул. Бир жылдан бери аңды жүрүп, кайтарып атып, араң урдап келдим бул жылкыны. Угатасыңарбы мени, шайтандар? Мурунку кожоюну издеп жүрөт. Таап алып кетип калбасын жылкысын. Көзүңөрдү ачып жакшы карагыла. Азыр болсо жетелеп келгилечи мага. Болуп тур саз желмогузу. Күнү түнү карайбыз уктабай. Сиз айткандай кылабыз. Ишениңиз бизге. Эми бул менин жылкым. Бир нече күндөн кийин жалында жыпар гүлдөр өсүп калат. Аларды жыттап мен жашарып, эң сулуу желмогуз тоолордо болом. Ошондо көрөсүңөр. Азыр болсо буну үңкүргө апарып, аркан менен байлап, көбүрөөк чөп ыргытып койгула. Ачка болбосун менин жылкым. Жакшы тамактансың. Ошондо жалында көп жыпар гүлдөр өсүп калат. Макул. А мен болсо барып 1-2 саат уктап алайын. Жашарып калган сулуу желмогуз болот имиш. Карагылачы бунун басып баратканын. Убара болуп бунун жылкысын кайтарат экенбиз да. Жашарганча биринчи биздин курсагыбызды жакшылап тойгузбайт белең. Эң туура, көбүрөөк спорттук кыймыл кылгыла. Уктап калбайсыңар. Жылкымды кайтарып атып, чөп салып койгонду унутпагыла. Угатасыңарбы? Мен барып тетиги үймөк чөптүн арасынан жашынып калайын. Мени бир кучак чөп деп ойлошуп үңкүргө апарышат. Ошондо жылкы экөөбүз качабыз. Бул жылкыга күндө чөп ташып атып тажадым. Сенчи? Мен дагы чөптүн арасындагы Алияны көтөрүп алып үңкүргө кетишет. Бүгүн биз көтөргөн бир кучак чөп ушул аябай эле оорго. Я, кандай дейсиң? Сезип атасыңбы? Кече жаан жааганда ным болуп калса керек, ушун үчүн оорураак сезилип атат. Туура айтасың.
жан жаган такыр эле унутуп калган турбаймынбы мен? Кеттик. Эй жылкы, ме, ичиң жарылганча же. Саз желме огуза жашарганда мен сени өзүм соём. Уктуңбу? Ошондо этиңе тоём, жыргап. Келдик. Сени жер астындагы перистенин энеси күтүп атат. Азыр экөөбүз качабыз. Макулбу? Жылкы үңкүрдүн эшигин тээп сындырып, Алия менен качат. Шайтандар болсо артынан кубалап жетпей калат. Токтогула дейм. Токтогула. Менин жылкым, келдиңби? Канча күндөн бери сени издеп жүрөм. Сагындым аябай. Эми дайыма чогуу болобуз. Рахмат сага, Алия. Мен сыйкырчымын да. Сен үчүн эмне кыла алам? Айтып бер мага. Менин бир кыялым бар эле. Тиги асмандагы булуттарга бир жолу чыксам, эң сонун болмок. Ичине секирип ойнойт элем. Ошол элеби, Алия? Сен үчүн булуттарга сыйкырдуу тепкич жасап берем. Жылкымды таап бергениңе рахмат сага. Ошол тепкич менен Алия булуттарга чыгып, өз кыялына жетет. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.